23-сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. 1989 жылы 23-сентябрда Кыргыз СССРинин Жогорку Совети Кыргыз СССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Мына ошол күндөн бери 23-сентябрь кыргыз тил майрамы катары белгилеп келебиз. Кыргыз тили кыргыз элинин улуттук тили, улуттук маданиятынын формасы, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болуп саналат. Ата-бабабыз бизге көнөрбөс сөз казынасын, улуттук кыргыз тилибизди мурастап берип кеткен. Аларды окуп үйрөнүү, аң сезимибизди, тилибизди байытуу биздин милдет. Өнөр алды кызыл тил деп, калкыбыз сөз өнөрүн абдан барктап баалаган. Ошон үчүн дүйнөгө даңаза болгон Манас сыяктуу улуу эпосту жаратып кетишкен. Кылымдардан кылымга көнөрбөй жашап келген кыргыз тили элдин акыл эсинен, эмгегинен, турмуштук тажрыйбаларынан улам жаралган. Элдик обоңкү, кол өнөрчүлүк сыяктуу өнөрлөр менен бирдикте эзелтеден бери жашап келе жаткан тил өнөрү тынымсыз өсүп өнүгүп отуруп, ошол элдин руханий дүйнөсүнүн көркөм дөөлөтүнүн деңгээлин аныктай алган. Көз тайгылткан мурастарды жарата алды. Биз нарктуулукту, адепти, ыйманды үйрөнүшүбүз үчүн түпкү башатыбыз болгон улуттук тилибизге, улуттук уңгубузга кайрылышыбыз керек. Биздин бабалар адептүүлүктү, нарктуулукту мамлекеттин мыйзамы катары кабыл алышкан. Кыргыз элинде каада салт, үрп адаттарында жөрөлгөлөр улуттук тил аркылуу даңазаланган. Кыргыз эли улут катары мына ушул нарк дөөлөттөрүнүн негизинде улутун жоготпой, тили, дили менен эл катары сакталып келген. Кыргыз элинин улуттук наркы, улуттук тилибиз муундан муунга уланган улуу мурас. Кыргыз дүйнөсүндөгү нарктуулукту сактап калууда кыргыз тилинин орду баа жеткис. Андыктан ата-бабабыз мурастап кеткен улуттук тилибизди урматтайлы. Асмандан балбал жанган жылдыз тилим, ааламга аты чыккан чыңгыз тилим, арбай кылымдарды багынта бер, ардагым ата мурас кыргыз тилим.